Кыргызстандын өкмөтү мектептик билим берүүнү 12 жылдык моделге этап менен көчүрүү керек деп чечти. Республикабызда келерки окуу жылынан тарта мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтөт. Анда учурдагы стандарттар өзгөртүлүп, адистештирилген класстарды уюштурууга өзгөчө көңүл бурулат. Мындай аракеттер бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү билим берүү стандарттарына кошулуу, балдарыбыздын өнүгүүсүнө эң чоң инвестицияларды салуу, заман талабына жараша алардын эмгек рыногундагы өз ордун табуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. Бул мамлекеттик стратегиялык тармакты масштабтуу жаңылоону көздөгөн жана келечектин камын бүгүн көргөн туура чечим. Дүйнөнүн 150 өлкөсү балдарын ушул модель менен окутат. Бул кыргызстандык мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестатын чет мамлекетте таанууну жеңилдетет. Бул кыргыз жаштарына ушунча өлкөнүн эмгек рыногуна жол ачылат дегендик. Мурдагы советтик доордон мураска калган билим берүүнү заманбап доордун керектөөсүнө, дүйнөлүк стандарттарга шайкеш кылып өзгөртүү мезгил талабы. Жашоо деңгээлин жакшыртууга жарабаган билим текке кеткен эмгек. Жакырчылык, экономикалык жана технологиялык артта калгандык, коомдогу радикализм жана экстремизм артта калган билим берүүнүн натыйжасы. Ыкчам өзгөрүп жаткан дүйнөдө атаандаштыкка жарактуу, билимдүү, креативдүү, компетенттүү инсанды эртелеп өнүктүрүү керек. Ошондуктан 12 жылдык мектеп моделинде балдар 6 жаштан мектепке барат. Бирок бүтүрүүчүнүн жаш курагы өзгөрбөйт. Мектепке чейинки даярдоо класстары 1 класска өзгөрөт. Бул жаштар азыркы эле куракта мектепти аяктайт дегендик. 12 жылдык мектепке көчүү процессинде бардык окуу стандарттары, программалар жана окуу китептер өзгөрөт. Жаңы модельге көчүү даярдыкка жараша этап менен ишке ашат. Билим берүү тармагы модернизацияга даяр. Соңку бир нече жылдан бери мектептердин астында 4000ге жакын мектепке чейинки даярдоо классы иштеп жатат. Аларга жыл сайын 5,5–6,5 жаштагы 102–107 миңдей бала барат. Бул 1 класска барган балдардын жалпы санынын 70%дан ашууну. Мектепке балдар 6 жаштан бара баштаганда, азыр орун тартыш болуп жаткан бала бакчалардын жүгү кыйла азаят. Балдардын эрте куракта 2 жаштан тартып бала бакчага баруусуна мүмкүндүк болот. Балдар баары 6 жаштан 1 класска бара баштаганда, баары бирдей шартта окуп баштайт. Бай кедейдин баласы деген теңсиздик болбойт. Азыр колунда бардын баласы бала бакчага барып, мектепке даярдык менен келет. Колунда жок үй бүлөнүн балдары 1 класска даярдыгы жок барат. Мектептин окуу программасында жашоодо кереги жок сабактар кыскарып, керектүүсү 12 жылга бирдей бөлүштүрүлөт. Мектептеги жүк азайса, балдар ар кандай ийримдерге, спорттук секцияларга, өздөрү кызыккан курстарга көбүрөөк барат. Мектепте жаттатып окута бербей, окуучулардын функционалдык сабаттуулугуна биринчи кезекте көңүл бурулат. Жогорку класстарда окуучулар жумушчу кесиптерге окушат. Мектепти аяктагандан кийин жумушсуз калбайт. Колледждердеги жана жогорку окуу жайлардагы жалпы билим берүү предметтеринин саны кыскарат. Аларда кесиптик сабактарга көбүрөөк басым жасалат.